Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондо айтат: "Эй сахабаларым, кейфе асбахтум?" Таң атканда кандай таң аттырдыңар, кандай ойгондуңар дегенде сахабалардын жообу бир: "Асбахна муъминина биллахи." Аллаху субханаху ва таалага толук кандуу, шексиз, күмөнсүз иман менен таң аттырдык дейт. Жүрөгүбүз иман менен толгуна балды дейт. Алейхиссалату вассалам ошондо кайра суроо берет. Факала ва ма аламату иманикум? Сахабаларым, иманды уздап атасыңар, далилиңер кана дейт. Иманды уздап атасыңар, иманды жүрөгүңөрдө иман толук экендигине ишарат кылган, көргөзгөн, ошол эмне кылган аламаттары кана дейт. Айткылачы, кандай билебиз силердин жүрөгүңөрдө иман бар экен дегенде үч нерсени айтат. Калу, жооп беришти. Насбиру алал балаи, башыбызга Алла Таала тарабынан, Алланын каалоосу менен башыбызга кандай түйшүк, кыйынчылык, бале, сыноо түшкөн болсо, ошолордун баарын биз тосуп алабыз сабырдуулук менен. Насбиру алал балаи, сабырдуулук менен. Мусулман кандай мусулман дегенде, мусулман сабырдуу бир кул деп айтылат. Эң улуу сыпаттардан бирөөсү улул азым деп коебуз. Пайгамбарлардын ичинде улуу болгон пайгамбарлар бар. Биздин пайгамбарыбыз Азирети Муса алейхиссалам, Азирети Иса алейхиссалам, дагы 2-3 пайгамбар бар. Булар айтылат улул азым пайгамбарлар. Булар кандай ошондой даражадагы пайгамбар дегенде сабырдуулук менен дейт. Сабырдуулукка ээ болгондугу үчүн. Аюб алейхиссаламдын сабырдуулугун алсаңыздар, Якуб алейхиссаламдын сабырдуулугун алсаңыздар, эң сүйгөн баласын ажыратып туруп, жок кылгандан кийин келип туруп, биз тигиндей болдук, мындай болдук, тиги карышкылар жеп кетти, тигиндей мына көйнөгү дегенде ошондо бир сөз айтат. Эмне деп айтат? Мага бир гана эң татыктуу даражада сабыр кылуу керек деп айтат Азирети Якуб алейхиссалам. Ооба. Юнус алейхиссаламдын сабырдуулугун карасаңыздар. Чоң балыктын, киттин курсагына түшөт, наразы болбойт. Сабырдуулук менен баягы дуаны кылат. Я Rabbi, мен өзүмө зулумдук кылдым. Өзүмө зулумдук кылдым. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Эгер сен бизге ырайым кылбасаң, бизди кечирбесең, анда биз хусранга түшкөндөрдөн болобуз, зыянга учурагандардан болобуз. Биз бүт нерсени жоготкондордон болобуз. Эй Раббим дуа кылат. Аюб алейхиссалам 17 жыл, 18 жыл оруйт, бир да жолу Кудайга наразы болгон жок. Бизде бир күн башыбыз оросо баштайбыз. Ой, ай, уй деп эле жатып калабыз. Ошондойбуз. Кана сабырдуулук. Ошондо айтат, иманыбыздын биринчи аламаты насбиру алал балаи, башыбызга келген түйшүк, кыйынчылыктарда эмне кылабыз? Сабырдуулук кылабыз. Ва нашкуру алар рахаи, экинчи аламатыбыз Алла бизге кандай неиматтарды берген болсо, эң биринчи ошого шүгүр кылабыз. Я Рабби, сага мактоолор болсун. Эмне кылабыз? Аллахка рахмат айтабыз. Себептерге дагы рахмат айтабыз. Инсанга рахматын айта албаган Кудайга эч качан айтпайт, айта албайт. Жолу ошол. Кудайга шүгүрчүл кулдардан болом десең, махлуктардан башта шүгүрдү, рахматты. Инсанга рахмат деген сөздү колдоно албаган 100% Кудайга эч качан колдоно албайт. Колдонсо да жалган болот, тилден гана чыккан болот ал нерсе. Инсандарга да рахматыбызды айтабыз. Эмне үчүн айтасың? Жылмайып койсо да айтасың, кол кармап койсо да айтасың. Кандайсың деп койсо рахмат дейсиң, жакшымын дейсиң.
Rahmatыңды аяба. Rahmatыңды аябасаң, Құдай Таала сенин жүрөгүнө өзүңө болгон шүгүрчүлүктү илхам кылат, түшүрөт, шүгүрчүл кулдардан болуп каласың. Пайгамбар айтканы: "Афалам акун абдан шакура", мен Аллахка шүгүр кылган кулдардан болбоймун дегенде, пайгамбардын улуу сыпатына ээ болгон болосуң сен. Bir-biriga байланыштуу мындай нерсе. Экинчи аламат бул. Үчүнчү аламат эмне дегенде, "Ванарда бил кадаи", башыбызга Кудай Таала кандай жазмышты белгилеген болсо, ошол жазмыштын бардыгына разы болобуз. Разы болобуз. Эми караңыздар. Имандын жүрөктү толук ээлегендигинин аламаты эмне дегенде, үч нерсени сахабалар айтып атат. Биринчиси дагы сабырдуулук кылабыз кыйынчылыктарга, бул жүрөккө тийиштүү. Экинчи, шүгүр кылабыз ниматка, бул жүрөккө тийиштүү. Үчүнчү, разы болобуз тагдырга, бул да жүрөккө тийиштүү. Демек, кимдин жүрөгүндө иман каптаган болсо, ошол жүрөктөн бир гана изгиликтер эмне болот? Чачырайт. Жакшы нерселер чачырайт, наразылык чачырабайт. Шүгүрсүздүк, нанкөрдүк чачырабайт. Аллаху субханаху ва тааланын махлуктарына болгон мамиледе озу таттуу, жумшак тилдүү болот. Ошол имандуулуктун аламаты болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала бул иманды толук кандуу жашаганга баарыбызга насип кылган болсун.